58 жашта болчу. Ушул бүт атам эмгеги да, атам ушу эмгегин кыя алган жок да, кантип кетем депчи. Мурдакы урушта да ушу тоого жашынып калган элечи. Мурда эми 1-2 миномет түшкөн, мейли ал. Биз андай конфликтке уже көнүп калган элек. Бирок мындай масштабтуу болот деп эч ойлогон эмеспиз да. Чалып аттык. Кийин апама ошондо атыш болуп атканда где-то 11:30да, 11:20да апама чалганда мен тажиктердин колуна түштүм, тажиктер келди деген. Балдарды жакшы кара деген. Ошону мен телефон өчкүм. Анан биз кычалат болуп, не болду, пленге түштү деп ойлогонбуз. Сен булардан сурасак пленде экен деди. Анан деп жакшы ондо чыгат, тирик чыгат экен деп эле жүрдүк да. Бул жерде 6, общий 10 адам иштейт элек. 6-7 адамга айлык берчүбүз, калганы өзүбүз иштечүбүз. Иш жакшы кетип атканда, бар жок план менен акырдан кетип атканбыз. Эми түшүбүзгө да мындай нерсе кирген эмесчи, мындай болот деп ойлогон эмес. 2016 баштаганбыз. Неден баштаганбыз? Биз айылдан баштаганбыз. Айылда 5 тоок баккам, мен Россиядан келип атам алып берген. Анан ошол карап жакшы болду. Биринчи сарайды салдык. Андан экинчини салдык, анан мынаны салдык. Анан сарайлар чоңойттук. Кийинки жылга да мындай бир чоң сарай сала турган элек, ылдыйга. Общий где-то 100 000 тоок багабыз дегенбиз да. Анан эле ушундай ойго кирбеген нерселер болуп кетти. Бирок мен атам ишин улантам, до конца кылам. Эч жакка кетпейм. Он 8 000 тоок болгон. Мен мындай акыркы технологиядагы заманбап оборудование алган элем. $131 000 алган элем Өзбекстандан. Полностью күйгүзүп, жумуртка полный брак. Бир эле стенасы калыптыр, крыша полный кетти. Ушундай мына жем склад эле, бунда да 30 тонна жем болгончу. Ал да күйдү. Мен чыгымды эсептедим. Көп чыгымчы, мынау где-то бир 30-дан 40-ка чейин барат. 30 миллиондан 40 миллионго чейин мен расходторум вообще көп эле. Мынага июнда келди эле. 5 миллион расход кылгам ушул сарайдын өзүнө эле. Тоок болгу мен бул складты отдельно салдым эле. Ушуну болду эми бул эми полностью бүттү булчу. Бул хотя бы мына сарай калыптыр. Эми бийлик десем, бийликти билбем, өтө нааразы болдумчу. Майли, мен бул дүйнөнү кайра иштеп табам. Мен атамдын эмеси жалко болтачы, мен атам жоготконума өтө өкүнүп атам.